Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналистов. Жалаң ушундан оорулар чыгып атат да. Бул карап койго кандай желе басып кеткен бияктан. Биякта карап коюңуздар эми. Жеке анан ушундай шартта сакталган бул кагазды сиз деген жаңы жасалган свежий пряниктин ичине салып коюп атасыз да. Кружка эмне болуп жүрөт? Билбейм, түшүп кеткен го эми. Муну кошо пряникке кошо сарып берип. Эми өзүбүздүн эле кыргыз элибизге эле берип атасыз да ушунун баарын течи. Анан кичинекей балдардын жанагынтып ооругандары бүт бартын ушундай кыргызга билбейм эми достор эми. Кыргызга душман деле кереги жок болот. Достор биз нарындабыз. Дагы деле бул жактан пряник чыгат экен. Бир текшерип коелук дейбиз. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Не сахар берүүсү Умар Даданов. Сера тартып коелук дейбиз. Конокко келип. Кандайсыздар? Саламатсыздар. Кандайсыздар? Не сахар берүүсү Умар Даданов. Иштеп атасыздар? Иштеп атабыз. Тартпай тургуларчы? Неге? Сиздики кайсы фирма? Фирманын аты Советский дейт. Советский деген фирма экен. Этикеткасы ичинде турат. А биякта ким жооп берет я? Биякта хозяин жок. А буну эмнеге ичине саласыңар? Упаковка кылганда сыртына чаптабай ичине. Ана сыртына болбойт, кантип чапталат? Жок, сыртына чапташ керек да негизи. Алдына вес алып койчу, ошону ичине кетет. Жок, андай кылбаш керек. Бон ылдый жаган качан жудуңуздар эле акыркы жолу? Негизи глазур келип түшөт. Аны түшүнүп атам, түшөт экен. Бирок бул көптөн бери жыйналбаган го эже. Мисалы көптөн бери жуулап элек деле көрүнүп атат да магачы. А мисалы бону качан жудуңар эле акыркы жолу? О, темирдин өтөсүн карап койгочу бул. Вытяжканы өзүн деле. Жеке. Бияктарыңар желе басып кеткенби? Учетчиңерде, счетчикте. А биякта эле сразу эле пряниктер турат эжекелер. Биягыңарды карабайсыздарбы? Муну таза эле кармап койсо болот да, туурабы эже? Жалаң ушундан оорулар чыгып атат да. Оорулар чыгат. Эми өзүбүздүн элибизге эле жазап берип атабыз да биз. Кириң караңыздарчы, бул жерге карасаңыздар. Шлёпка жатат, бот кийимдер. Бул жактарды жыйнаш керек да. Муну силерде жашынакай кылып упаковкага салып койсоңор, айелдер мындай талапка жооп бербеген жерде жазайт деп ойлобойт да, туурабы? Тазалаш керек мунун баарын. Ылдый жагына пряниктердин баары турат. Аларды эмне кылып атасыңар? Ошо тазалаш керек да, жеринде сактап атасыңар атайын. Бул баары тазалаш керек. Бизди жаман көрбөй эле коңуздар эжеке. Биздики неме да, самый главный таза иштесеңер эле болду, элге таза тамак берип койгула, ошол эле. Теле дагынан. Жерлериңерди каралачы мисалы. Карчы дейт. Цех деген, бияк деген вообще неме болуш керек. Мынчалык талапка азыр жооп бербейт да негизичи. Бул жак деген красный зона болуш керек. Вытяжкасын карап коңуздар, достор. Вытяжканы өзүн эле карачы дейт. Кандай накеп жерлери туруп калгандар. Жакта карап кой. Мынакей достор, жакыныраак келсең эле. Мынакей достор, Советский дейт. Мен жанагы ар бир выпускаларымда айтып келем, бул кагаздарды кандай шартта сактарын билишпейт да эч кимчи. Ал деген мына момун жакын келчи бияка. Карасаңыздар могу. Зарядка бул жердин чаңды бар экен. Анан бул деген не должна соприкасаться с товаром. Жа, булардыкы каяктан да? Булардыкы деген неметилбейт, буларды мисалы сыртына. Жок, ана этикетке бар. Бул маркировка гана. Булар мынакей момун болуп, ичет момун болот да, менде упаковкалар. Муну ичинесине кирбейт да. Мынакей. Мындай кимде? Бул яшигиңерди жууп алсаңар болобу, эже. Карагылачы буну. Атын ким? Умар.
Дадана. Дегенче айтып атпайм, жуйбосу, бу неме ким глазурлаганда аябай түшөт, глазур эмесечи. Жок эми. Немесе ушундай болуп грибок. Жок эми бунун өтөсүн карагылачы. Жанагы угуп атасарбы элдердин отравление болуп аткандар. Жалаң ушундай жерлерден болуп атат да. Бул карап кол кандай желе басып кеткен бияктан. Мындай болбош керек да эже. Меники жипара. Жипара же. Мом төлөчү ким? Мына өмөрү келгенбиз. Свежий экен, например, каралган. Ошо бүгүн чыктыр да, 5-майда. Кече чыкты, ана бүгүн уже упаковка. А бул ушундай акыбалда жазалып, ушинтип упаковка болгондон кийинчи жепара же. Уже бул даярдалып атканда эле срогу бүтүп калды да мунунчу. Жок, чын эми момундай кир жерден айтам да. Негизи по сампину станция боюнча ошол талаптарга 10 см өйдө болуш керек мисалы. Элементарный эле ошол. Мондай полдо турбаш керек да. Полдо турбаш керек. Биягы эмне? Просто эме боо жерисе упаковка да. Алдаякты эле упаковка болуп болсо ары. Биякта тартып кой. Билиңиз. Бул жагынан таап алдык. Эмне экен? Качан чыгыптыр бул? 14-апрелде дейт го. Бул неме экен? Мөөнөт өтүп кеткен продукциялар экен. Ушинтип бул жакка коюп коюшат экен да. Кайра возврат болуп келгендегиси окшойт. Карачы. Алар деген эме. Возврат болуп келгендегиси. Биздегечи. Жана мал сал эметкендер эметишет, алышат. Бул жердин шарттарын эле карап коюш соңуздар эже. Ушул жер упаковочный зона болуп эсептелинбеш керек да. Муну нетип кетпесин мына бул. Жок, канан дагы башка. Кандай башка деген? Башка азыр упаковка кыласыңар да ошо этикетке. Жок, муну бүттү уже, эми эртең упаковка кылабыз. Жок, башка ошол материалдары каякта. Аны бул жакта. Мен буну айтып атам да, мисалы, бул кагаздардын сакталган эле шартын карасаңыздар, просто сизге түшүндүрүп берип коеюн да. Эч нерсе деле жок бул жерде. Мына туалетный бумага турат, якта пряникиңиз турат. Пожалуйста, өчүрүп атасыңбы? Мында сүйлөшүп алалы. Бунун баары тең турат да, негизи да. Карабайсызбы? Жөнүнө түшүндүрүп коеюн да, жеке. Анан ушундай шартта сакталган бул кагазды сиз деген жаңы жасалган свежий пряниктин ичине мынтип салып коюп атасыз да. Анан деген элдер канча эми ошондон чыгат да орун бар да. О жердин шартын эле карасаңыз, бунун кирдин. Ушул жериңизди. Биякты эле карап коңуз. Мына. Муну сыртынан чаптайбыз дедиңиз. Муну да сыртынан чапташыңар керек да, негизи. Ичине эч качан салбагыла. Эме муну сыртына эметкендечи немеге турбайт да. Турат, чапташ керек. Аге достор, бул жагында жакшынакай поддон турат. Поддондун үстүндө ундар турат. Жакшы. Андан кийин келип туруп эле кайра эле биякта полдо ундар турат. Бул жактын акыбалын тартып кой. Биякта карап коюңуздар эми. Нарын аябай суук экен. Эшикте жаз келсе дагы, бирок бул пекарянын ичи ысык экен да азырчы. Бул жакты карап койгула. Бул эмне кайнап атты же? Бул эме биз глазурду ушундай эме жазалап. Глазурларчы деп пряниктин немеси жазалап атпайбы? Ошол эметет да, ошо менен, ушу менен эме сахар менен эметебиз да жазалап. Бул жерлердеги тиги ичиндеги эме кружкабы ичинде. Кана? Кружка. Кружка экен. Кружка эмне кылып жүр? Билбейм, түшүп кеткен го эмне? Муну кошо пряникке кошосуңар берет. Муну алып чыкпай. Эрит да болчу. Кирлерин баары ушинтип кайнап кетип аткандай эле болуп атат да. Жок, негизи эле бул жердин эле шартын эле карап койсоңуздар, мейли бунун аркасында карагылачы кандай эжеке элдин баары ушундан ооруп атат. Бул газ баллондор эмне биякта турат? Газ баллондор. Эме газ семермес да. Жана азыр эле эме тугонгондо биякка койгонбуз ошо. Бул жарылып кетсечи? Жарылып кетсечи газ баллондор. Эмне болот? Өзүңүздөрдүн эле коопсуздугуңар үчүн да ошолчу, мисалы, жарылбасын, болну, мисалы бул жакта кечке кайнап турат да, анан жанында эле газ баллон турат, бул жарылса экен да. Жаман болот да. Ошон үчүн бул эшикте туруш керек. Бул жерде кирпич турбаш керек. Тетигинде бул тряпка турбайбы? Ошол турбаш керек. Ар жактагы тети немеңизди карап коңуз, бул плитканы. Карабачы өтөсүн эжеке. Бул накипин карасыңар, бул. Карасыңар? Умар, 100% мен сен менен согласен. 100%. Буларчы. Бул эмне? Умар. Биз ооба. Бул эмне? Бул деген эме, эме деп койгон.
сывырып кетип коет. Муну бул деген эмеден келет. Муну ошо жана камырды ошо сывырыпкеге жуурабыз да. Негизи буга чейин эмнеге ойлогон жоксуңар ушундай талапта болбойт депчи. Биз келгенге чейин. Санэпидемстанция келди беле? Нарындыкы бияктыкы. Ооба, келип алардан турдайт этип кеткен. Ошого турдайт этип эле койгон, э? Эме, ошого биз эме кылганбыз. А бул жактан өзүңүздөр тамак жейсиздерби? Жок, бияка жазап анан такай эметебиз да. Бул жакта дагы бир жолу досторго айта кетейин. Айта кетчү нерсе, достор, мисалы өзүңүздөр магазинге киргендер эле, мындай маркировкалар, ошол если упаковканын ичинде товар менен бири-бирине тийип турса, ичинде турса упаковканын ичинде, мына ушундай шартта сакталат. Көрүп алыңыздар, достор. Мына, мындай чаңдардын ичинде маркировка никогда не должна соприкасаться с товаром. Бул жанында майлыктар экен, мыян тартып коебуз разрыхлителдерди. Анан ушундай шартта экен да. Эми өзүбүздүн эле кыргыз элибизге эле берип атабыз да ушунун баарын течи. Анан кичинекей балдардын жанагынтып ооргандары бүт бартын ушундай кыргызга билбейм достор, эми кыргызга душман деле кереги жок болду. Мен бугун карачы дедим. Бугун аркасын могуларды карачы деди, ачып-мактыш дедим, бүт барын дедим. Биз тартып эле чыгарып атабыз, тартып эле чыгарып атабыз, оңолгула деп эле айтып эле атабыз. Анан ошонун баарын көрүп атпадым. Бир нерсе кылыш керек да эмчи. Мындай алтырып койгон болбойт да. Элге кызыктуу да ошол пряниктерди кандай шартта бизге жазап берип атат деп. Анткени алар магазиндерден сатып алып атат да. Анан кандай шартта жеп аткандарын жазап аткандарыңарды көргүлөр келет да элдердинчи. Ол жерден кайнап аткандарын эле караңызчы, өтөсүн эми эжем болбойт да. Кантип эми болгон жактарын эле карап алачы, муну канчалык мынакей бугун кайнап аткан, муну эл жейт, муну түшүнө. Тем более пряниктик негизи ушундай көпкө кайнашы керек. Жок, кайнасын мейли. Анан таза шартта кайнаса жакшы да. Тем более кичинекей балдар жейт пряниктичи, кечкечи. Бияктан ушундай эле. Ушундай бүт бартын чыккандан кийин достор, мындай соп-соң болуп, жапжаң болуп туруп, мына элге сатып. Бияқты карап коңуздар, булар болсо пряниктен чыккан отходдор окшойт. Ушул отходдор ушул эле жерде турат экен дагы, анан элгис бул жакта да тартып кой. Биягында карап коңуздар, ушул жерде эле бут кийимдери, сразу эле жаңы чыккан пряник. Жанды кейткен нерсе да. Бияктан чаңды айтпай эле койгула, Чаңды айтпай эле койсо болот экен дейм бияктан. Умар алдыга жактым го жана бул глазурлардын эмеси, аны жанагы бүт пряниктер салып кетип, жакта пряниктер салып кетип бияка коебуз да. Анан баа кеткенден кийин аны кайта бүт сүртүлөт. А булчу? Муну эмнеге колдоносуңар? Глазурлайбыз ошого. Ого салып кетип анан жана эмени. Тазике? Жок, бул тазик демек, мындай болгон менен таза эле. Эми баа колдонгон болбойт да муну. Муну кичинекей балдар жүйбү? Кичинекей балдарды жүйт да муну негизи. Андан башка эмеге болбойт да экен. Анан муну кухняга алып келип туруп, бияктан деген элге ушуга тамак жазап берген болбойт да, тамак жазап бергенчи. Мындай эле кадимкидей эле чаралуу болбойсуздарбы? Ошого эле. Ага, болбойт экен. Ушуга удобный, анан эсилче мына кесип кое алам да. Жок, кескен күндө болбойт, бул кирбеш керек бияка. Мынакей достор, биз Нарын шаарындабыз. Азыр эле бул жактан советский деген пряниктер кандай чыкканын сиздерге көрсөтүп бердик. Дагы деле айта берем, башка ишкерлерге биздин видеолорубузду көрүп атасыңар, көргөндөн кийин ушуну таза иштегиле. Анткени элдер жеп атат, анткени кичинекей балдар жеп атат. Дагы канчага чейин ушинтип иштеп жүрө беребиз. Санэпидемстанция мораторийни дейге алып койду. Карабайсыңарбы ушуларды?
Мен Нурсултан Абдумаликов. Элим үчүн долбоорунбу же кондитердик үйү дейбизби? Ошонун негиздөөчүсү. Бүгүн силерге чакан цехибизди көрсөтүп кетели. Таза, ушул жерден дайындалат. Самый главный таза, Самый главный баардыгы таза. Жана бирок бүт составтары химиялык заттар жок. Мисалы могул шоколадный пряник, кара болуп турган. Мисалы ага сливочный май кошулат, жана ун, суу, анан какао кошулат. Болду, эч кандай химикалык зат жок. Ошондо бүт бар натуралдуу азыктардан жасалат экен, бүт бар. Бул сырьёлор Куликовский кондитердик үйүнөн алынат баардыгы договор менен. Эч кандай ден соолукка зыян заттар жок. Китайский жок, китайский немелер андайлар эч нерселер кошулбайт. Жана мисалы маргарин деген май бар экен, пальмовый масло деген бар экен. Алар адамдын ден соолугуна абдан зыян экен. Көпчүлүк кондитерлер ошону колдонушат экен. Биз аны колдонбойбуз. Жакшы. Мынакей достор, кимде ким Нисакыр долбоорун цехин элим үчүн пряниктерин кандай жазаларын көргүңүздөр келсе, мына ушундай экен. А булчу Нурсултан байке мырза чыккандан кийин чыгарылып ушул жерден кургатылып. Бул азыр ошо даярдалып аткан убак, Ооба, даярдалып. Мынакей достор, ушинтип даярдалат экен. Башка да ишкерлерге айтып кетер сөзүм бар. Ушинтип таза аткан жерде жасаса болот экен. Дагы жүргүлө, бул жакта складское помещениялар бар. Бул жактан эмнелер жазылат ушунда? Бул жерде колдонуучу идиштер. Мынакей достор, айта кетчү нерсе, бул жакта маркировкалары бар экен, ар биринин. Эң главный кухнянын ичинде нержавейка санап-билим станция боюнча берилген. Анан булар өзүнчө идиштерде турат экен. Бул ун экен. Бул сахар. Сахар. Жакшы. Сон. Холодильник. Бул жака свет күйөт экен достор. теста. Самый жакта тоңдурулуп, чыгарылып. Ошондо бул жак эмне болуп калат? Бул жак ушу сырьёлор кармалган складское помещение. Сырьёнун баары келип туруп анан ушул жакка кирип кетет экен да. Тартып алсаңар болот. Бул жакчы? Бул жак болсо, эме пряниктер бышык. Ушул жактан келип, упаковкаланып, даярдалат. Ошондо тигил жактан келет, келип туруп, бияка кирет, бул жакка келет. Муздайт пряниктер, Ооба. Ошол жерден муздап, дайындалып. Муздап анан упаковка кылынат. Мындан ары биздин дагы бир бөлмө бар. Кухня тамактануучу жак, анан раздевалка. Ал жак аягына чейин чыга элек, бирок аз калды, бүтө эле калды. Ошол достор. Анан буюрса оптовиктерди жана агенттерди күтөбүз, иштешкенге даярбыз.